Ассаламу алейкум достор. Биз бүгүн сиздерге ушундай узуну 20, турасы 6 метр болгон ушундай биринчи кабатында 4 квартира, экинчи кабатында 4 квартира, асты үстү биригип, жалпы 8 квартирадан турган ушундай 2 кабаттуу квартиранын проектисин сиздерге көрсөтөлү деп чечтик. Достор, муну 2 жыл мурун ушул Кызыл Аскерде бир калдарыбызга чийип бердик. Ушуну сиздерге көрсөтүп коелу деп чечтик достор. Бул квартирабыздын узуну 20, ал эми туурасы 6. Эгерде ким ушундай квартира салып бизнес кылам деген туугандар, байкелер, инелер болсо, эже, карындаштар болсо, ушуну сунуш кылам достор. Азыр сиздерге бул квартиранын ар бир ичиндеги планировкасын көрсөтөм. Өтө ызы чуу эмес, чакан кам. Азыр сиздерге кененирээк бул ички планировкаларына кененирээк түшүндүрүп кетем. Достор, бул 20/6 болгон квартираны 4 сотук участоктун бир капталына салсаңыздар болот. Жана ошондой эле ушундай квартирадан 4 сотук участокко 2 капталына жанаша салсаңыздар дагы болот. Эгерде ким ушундай квартира салып киреше табам деген болсо, ошол проектилерди салсаңыздар болот достор. Проектиси даяр. Эгер кимге керек болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле азыркы учурда көптөгөн кардарларыбыз ушундай мурда алып койгон жерлерине ушундай квартира салып, бир аз акча кылам деген байкелер убагында ушул квартираны чыйдырген Кызыл Аскерге. Азыркы тапта бул квартира бүтүп, бул жерде туугандар квартирада жашайт. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле мынакей 20/6 болгон квартирабыздын экинчи кабатына көтөрүлгөн лестницасы бул капталында болгон. Анткени бул жерде сиздерге көрсөтүп аткан стрелканын ордунда чоң там бар болчу бул жерде. Ал эми бул жагы ошол чоң тамдын дуору болчу, коросу, эшиктин алды. Ал эми бул тарабында забор бар болчу. Өзүңүздөр көрүп аткандай. Могул жерде атайын квартиранттар кире турган калитка кылып заборун жасап берген. Бул жерде өздөрүнүн чоң воротасы, анын калиткасы бар болчу. Азыр мен ал заборлорду алып салгам. Азыр бул проект сиздерге кененирээк көрүнсүн деп атайын алып чыгам болсо. Андан кийин ичиндеги планировкаларын сиздерге көрсөтүп кетейин. Ар бир квартира бири-бирине окшош, эч кандай айырмачылыгы жок. Бул жерде ар бир квартиранын эң негизги бул бир бөлмөлүүлөр. Ушул квартиранын аянты ушул эле жердеги 19/70 достор. Ал эми бул жерде чакан пирхошкасы бар. Атайын бул жерде чакан пирхошкасын биз калтырганбыз. Анткени эшикти ачканда эле сразу үйгө муздак шамал кирбеш үчүн ушундай ылайыкташтырганбыз. Достор, муну биз атайын ушундай кылып планировать эткен. Кардарыбыз себеп дегенде бул жерде кардарыбыздын сыртта өзүнчө душ, туалеттери бар болчу. Ошол себептен бул жерде туалет, душтарды биз киргизген эмеспиз. Анткени ар бир квартира таза, эч кандай жагымсыз жыт-жыттанбаш үчүн душ, туалетти өзүнчө сыртка салганга байланыштуу ичинде киргизген эмеспиз. Мынакей. Ошондо бул пирхошкасы эле 3,5 квадрат, ал эми бул комнатасы 19,5 квадраттан турат. Достор, ар бир квартира ушундай. 4 квартира. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Эгерде ушул эле квартиранын ичине душ, туалеттин дагы киргизет элем десеңиздер, ушул эле комнатанын ичине душ, туалетти сиздерге планировать этип туруп батырып беребиз достор. Эгерде ушул квартиранын проектиси кимге керек болсо, бизге кайрылсаңыздар болот достор. Бизде бул квартиранын пландары нолдон баштап аягына чейин бүткөн проектилери бар достор. Эгерде ички планировкасы жакпаса, биз кайрадан сиздерге ичинде планировкаларын өзгөртүп беребиз. Эгерде кимге керек болгон болсо, бизге кайрыла бериңиздер. Сиздерге ушул проектни кайрадан жасап бергенге даярбыз. Так, бул квартираны биздин кардарыбыз 1 менен 2-нин ортосунда перекрытиясын кардарыбыз атайын монолит эмес плита койдурган достор. Мунун дагы эсеп счету бар. Ар бир курулуш материалдарын эсептеп өткөрүп бергенбиз. Канча материал кеткенин, канча штук кирпич кеткенин, жана ошондой эле канча квадратура профнастил кеткенин, жана ошондой эле бул жерде кеткен стойкалары, бүт баардык эсептери бар достор. Көрүңүздөр, мынакей. Ушундай чакан десем жаңылышам, ушундай чоң 20/6 болгон ушундай квартираны салам деген туугандар болсо, кайрыла бериңиздер.